This latest arms package will be the biggest US delivery Бул курал yet. жарактын соңку пакети ракета, реактивдүү снаряддар жана ок-дарылардын ири партиясы болуп калмакчы. Анын ичинде жогорку таамайлык менен соккон ракеталар бар. Анын жардамы менен Украина армиясы орус аскерин фронттун линиясынан ары жагына чейин аткылап жаткан чагы. Курал жарактар түздөн түз коргоо министрлигинин кампаларына келип түшөт. Ошондуктан алар ыкчам жеткирилет. Пентагондун чоң кызматтагы өкүлү Колин Каль бул куралдар Украина армиясына орустардын позициясына кысымды күчөтүүгө жардам берет деди. Каль мырзанын эсебинде согуш башталгандан бери орус армиясында каза тапкандар жана жарадар болгондор баары 70 миңден ашты. Бирок ал Украинанын да жоготуулары көп болуп жатканын айткан жок. АКШнын экономикалык жардамы Киевке оорукана, мектеп жана башка маанилүү инфраструктураларга негизги мамлекеттик кызматтарды төлөп бергенге мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле биринчи кезекте зарыл болгон гуманитардык жардамды жеткирүүгө, пенсияларды төлөп бергенге өөлгө түзөт. Украинанын бийликтеринин айтымында өлкөнүн бюджетиндеги тартыштык ар бир айда болжол менен 5 миллиард долларга өсүүдө. Дүйнөлүк банктын болжолунда ушул жылдын акырына чейин өлкөдөгү калктын жарымынан көбүн катуу жакырчылык басат. BBC News, Washington.